Салам досум, эгерде сен менин каналымда биринчи жолу болуп жатсаң анда подписаться басычын басып жана ошондой эле жанына коңгуроону басканды унутпа. Мындан кийин сен жапжаңа машина обзорлорун көрө аласың. Mercedes-Benz S-классы 2 үлгүсүндөгү автоунаа чыккан жылы 2007, пробеги 112.000 км, кузову седан. Түсү күмүш түстө, абалы эң жакшы. Түртүү күчү 3.2 литр, ичүүчү суюктугу бензин. Коробкасы автомат, рулю сол жагында, абалы эң жакшы, алмашуу жок. Эч кандай салымдын да кереги жок. Азыркы баасы $10.000, сомго 683.000 сом. Достор, айта кетчү нерсе, Москва жана Казакстан кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Ылдыйкы номерлерден чалып байланышсаңыздар болот. Mazda Demio 2 үлгүсүндөгү автоунаа чыккан жылы 2003, пробеги 145.000 км, кузову хэтчбек 5WD. Түсү күмүш түстө, абалы эң жакшы. Түртүү күчү 1.3 литр, ичүүчү суюктугу бензин. Коробкасы автомат, рулю оң жагында, алмашуу жок. Эч кандай салымдын да кереги жок. Налогу төлөнгөн, техосмотрдон да өткөн. Азыркы баасы $3.511, сомго 240.000 сом. Honda Step 3 үлгүсүндөгү автоунаа чыккан жылы 2004, пробеги 187.000 км, кузов минивэн, түсү ак түстө. Түртүү күчү 2.4 литр, ичүүчү суюктугу бензин. Коробкасы автомат, рулю оң жагында, абалы эң жакшы. Эч кандай салымдын кереги жок. Техосмотрдон өткөн. Азыркы баасы $6.300, сомго 439.000 сом. Toyota Windom 1 чыккан жылы 1995, пробеги 222.000 км, кузову седан, түсү ак түстө. Түртүү күчү 2.5 литр, ичүүчү суюктугу бензин. Коробкасы автомат, рулю оң жагында, абалы эң жакшы. Эч кандай салымдын кереги жок. Азыркы баасы $2.926, сомго 200.000 сом. BMW серия 5 чыккан жылы 2003, пробеги 197.000 км, кузову седан, түсү күмүш түстө, абалы эң жакшы. Түртүү күчү 3 литр, ичүүчү суюктугу бензин. Коробкасы автомат, рулю сол жагында, эч кандай алмашуу жок. Салымдын да кереги жок. Азыркы баасы $8.800, сомго 600.000 сом. Достор, сиздерге биздин видеолор жагып жатабы? Анда каналга подписаться басычын басууну жана лайк басууну унутпаңыздар.